Баарына салам достор, сиздер менен футбол дүйнөсүндө болуп жаткан эң кызыктуу кабарлар менен футбол жаңылыктары каналы. Каналыбызда биринчилерден болсоңуз подписация кнопкасын басып жанындагы коңгуроочону басып коюңуз. Эгерде сиз биздин видеону биринчилерден болуп көрүүнү кааласаңыз, бүгүнкү чыгарылышты баштайбыз. Экраныңызды чоңойтуп алыңыз. Пеп Гвардиола Чемпиондар Лигасынын 1/8 финал баскыч алкагында өткөн оюндан кийин өз ой пикирлери менен бөлүштү. Биз баары ушундай болгонунан кубанычтабыз. Бирок баары аягына чыга элек. Эгерде натыйжа кандай болбосун, ортодогу эсепти жокко чыгара ала турган бул албетте Реал Мадрид клубу. Ушундай болсо да жооптук оюнда Манчестер Сити жакшы оюн көрсөтө алышына ишенемин жана чейрек финал маселесин чечет. Анык билемин, Зидан оюнду талкуулап чыгат жана жооптук оюн өзгөчө өтөт деп сөздөрүн аяктады Манчестер Сити клубунун башкы машыктыруучусу Пеп Гвардиола. Зинедин Зидан Чемпиондар Лигасынын 1/8 финал баскыч алкагында өткөн оюндан кийин өз ой пикирлери менен бөлүштү. Реал Мадрид 75 мүнөт оюн талаасында жакшы оюн көрсөттү. Бул жеңилүү бизди өкүндүрөт. Бирок ушул карама-каршылык 180 мүнөт болушун унутпашыбыз керек. Оюнду жакшы натыйжа алышыбыз керек. Албетте натыйжабыз жакшы эмес. Эгер акыркы мүнөттөрдү эске албасак, жаман оюн көрсөткөн жокпуз. Эгер биз кийинки баскычка чыгууну кааласак, Манчестер Ситини жеңишибиз керек деп сөздөрүн аяктады Реал Мадрид клубунун башкы машыктыруучусу Зинедин Зидан. Леонардо Бонуччи Чемпиондар Лигасынын 1/8 финал баскыч алкагында өткөн Лионго каршы оюндан кийин өз ой пикирлери менен бөлүштү. Биринчи бөлүмдө биз ар бир топ үчүн күрөштө кеч калдык. Мен мунун себептерин айтып бере албаймын. Оюнга старт берилгенден алдын бүгүн бизде бир нерсе жакшы эмес экенин сезген элем. Бизде бир нерсе туура эмес болду. Биз биринчи бөлүмдө Лионго көп топ жоготтук. Эми биз катуу даярданышыбыз керек. Себеби жооптук оюнда Туринде башкача оюн көрсөтүшүбүз керек болот деп сөздөрүн аяктады Ювентус клубунун коргоочусу Леонардо Бонуччи. Маттеус Делихит Чемпиондар Лигасынын 1/8 финал баскыч алкагында өткөн Лионго каршы оюндан кийин өз ой пикирлери менен бөлүштү. Криштиану Роналду жана барыбыз Лион клубуну Туринде күтөбүз жана амалга аша турчу ишти амалга ашырабыз жана кабат туралуунун кажети жок деп сөздөрүн аяктады Ювентус клубунун коргоочусу Маттеус Делихит. Сарри Чемпиондар Лигасынын 1/8 финал баскыч алкагында өткөн Лионго каршы оюндан кийин өз ой пикирлери менен бөлүштү. Неге мындай болгонун түшүндүрүш кыйын, бирок биринчи бөлүмдө топ менен жай ойнодук. Мындайча айтканда аракет кылбадык десек да болот. Атаандашыбыз прессинг уюштурууга жана топту алып коюуга аракет кылды жана гол да киргизди. Экинчи бөлүм биринчи бөлүмгө караганда жакшыраак оюн болду, бирок бул Чемпиондар Лигасы үчүн жетиштүү эмес. Себебини билбей жатамын, бирок футболчуларга топ менен тезирээк аракет кылышын түшүндүрүп бере албай жатамын. Биз аракет кылышты токтотпойбуз жана алар эртеби кечпи буларды түшүнүшөт. Оюндан алдын машыгууларда топ менен 2 эсе тезирээк аракет кылып жаткан болчу. Оюнда болсо мындай болбоду, кайра тескеринче болду. Акыркы убакыттарда машыгууларда оюндарыбызды майдан талаасында көрсөтө албай жатабыз деп сөздөрүн аяктады Ювентус клубунун башкы машыктыруучусу Маурисио Сарри. Чемпиондар Лигасынын 1/8 финал баскыч алкагында өткөн бул жуманын эң мыкты футболчусу аныкталды. Бул Манчестер Сити футболчусу Кевин Де Брюйне. Дүйнөнү экиге бөлгөн Эл Классико Ла Лиганын 26-турунан орун алган беттеште Реал Мадрид жана Барселона клубдары кескелет. Беттешүү Реал Мадрид клубунун оюн талаасында өтөт. Реал Мадрид клубуна бельгиялык чабуучу Эден Азар менен Родриго жардам бере албаса, Барселона клубуна болсо Суарес менен Дембеле жардам бере албайт. Пикенин оюн талаасына түшүүсү азырынча суроо астында турат. Маалымат үчүн айта кетсек, биринчи беттешүүсүндө Барселона оюн талаасында өткөн. Бирок эсеп ачылган эмес. Турнирлик таблицада Барселона клубу 55 упай менен биринчиде бара жатса, Реал Мадрид клубу болсо 53 упай менен экинчиде бара жатат. Эки клубдун беттешүүсү 1-март күнү Бишкек убактысы боюнча 2:00 старт берилет. Эл Классикодо кайсы клуб жеңишке жетишет? Реал же Барса? Өз ой пикириңизди комментарийге калтырыңыз. Эл Классикодо эсеп канча болот? Туура тапкан футбол көрөрман Instagram футбол жаңылыктар баракчабыздан акысыз пиар аркылуу беребиз. Албетте эсепти эң биринчи туура тапкан көрөрманды гана. Анда эмесе шашылыңыз, биз комментарийдан күтүп калабыз. Ушуну менен видеобуз аягына чыкты. Кийинки видеолордон көрүшкөнчө аман болуңуздар, жакса лайк басыңыздар.